Үйлер болгондо ана биз дагы талашат эле. Бардык служба өзүнүн оң корутундусун бергенден кийин гана анан иш башталат. Тийбегиле ушу реликтовый койгон. Тийбегиле. Бул ыйыктагы нерсе. Бүгүн Сузактын Каралма айылында суу сактагыч курулуш боюнча адистер менен жергиликтүү тургундардын жолугушуусу өттү. Жыйынга долбоордо иштеген адистер, суу чарба, ÖKM жана башка тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү катышып, курулуш тууралуу түшүндүрмө беришти. Анда курулуш мүмкүн делген аймактын коопсуздук жактары жана мүмкүнчүлүктөрү каралды. Негизги жыш жайгашкан токойлор бол, андай эле зыяндуулугу жок экен. Мына сайдын ичиндегилерге эми алар аякта жаңа азыраак. Каралма айылынын тургундары суу сактагыч курулса жаңак токойуна жана турак жайларга зыян келиши мүмкүн деп тынчсызданышкан. Алар суу сактагычты Көгарт жана Каралма суулары кошулган жерге курууну сунушташкан. Адистер бул аймакта изилденгенин, бирок бир катар техникалык себептерден улам курулушка ылайыктуу эмес деп табылганын түшүндүрүштү. Бул жер, мына сол жактан Көгарт дайрасы келсе, мына сиздерден түшкөн Каралма суусу. Ошо мунун башына биринчи барып силер көргөнсүңөрбү? Ушу жерди эмнеге курса болбойт, эмнеге болбойт деп өткөндө суроолор болгон. Азыр ушу суроолорго биздин адис жооп берет. Мына дамба, мурдагы дамба болсо, баш силер көрсөткөн жер. А бул кызыл деген ушул участок шагылдан турат экен. Топурак эмес. Ушу жерден суу сиңип кете берет, суу токтобойт деген сөз да. Биринчи вариант боюнча bu Katranka айылдын асты, bu жерде деген 1,5 километр да? 1 километр 600. 1 километр 600 метр жер жардай болуп турат. Суу көтөрүлгөндөн мына айылды көчкү болуп, айылдын баардыгын көчүп түшүп кетиш коркунучу болуп атат. Ошону айткысы келип атат. Bu жер суу сиңгенден кийин асты жумшарат да, бул асты жуулуп кетет, үстү түшүп кетет. Жер адистеринин маалыматына караганда суу сактагычты Каралма айылынын азыр сунушталып жаткан жерине курууга кооптуу факторлор жок. Алардын айтымында коркунуч жаралчу аймактар суунун жээгиндеги эс алуу жайлары гана, бирок турак жайларга жана токойго зыяны тийбейт деп ишендиришет. Ал эми жергиликтүүлөр суу сактагычтын көлөмүн азайтуу же башка мүмкүн болгон варианттарды дагы карап чыгууну суранууда. Бул жерде маселе сиздерде болгон жок. Биз үйлөр болгондо ана биз дагы талашат эле. Бул жердеги талаш неден болуп атат? 35 та объект бар, эс ала турган жер. Ошоңордон болуп атат, турабы? Жашырган жокпуз аны. 35 объектини биз былтыр эле бергенбиз, мына МЧС турат. Давай, жок кылабыз, бузабыз депчи. Уже сот алдына соттун чечими чыгып жокко чыкты. Арты дагы деле каралып атат. Үйлөргө эгерде коркунуч келгенде анда биз дагы жапырчылык же бөлөк жакка жылдырып кетишпи, же буну кайра наркы жогору зонага жылдырышпы, ошону биз алдын алат эле. Үйлөрдөн бери коопсуздук болгондуктан сиздерде бир гана эс алуу жайларын чечишибиз керек. Ошо эле. Катранканы суу каптап, көчкө ала турганын өзүңөр айттыңар, шетегилер баардыгыңар айттыңар. Эмне үчүн биздин элди биз айтып атсак, доказать этип атсак, силер көңүл бурбайсыңар. Ошон үчүн сурабыз, ошо ылдый жакка кала турган, ошол жанагы кимелер, Катранканын көпүрөздөн ылдый жакка ала турган бир суу сактагыч кылдылар. Кубун азайткылар. Канчалаган азапты көрдү бул жаңакты. Суугун да көрдү, ысчыгын да көрдү, өртүн да көрдү, ошолордон калып калган реликтовый ыйык немеге жаңакка кол салбай эле койгон. Кыргызстанда канчалаган колоттор турат. Канчалаган колоттор турат, канчалаган суу неме турат, суу булактар турат. Ошол жерден алып эле суу менен камсыз кылсаңар болот беле. Тийбегиле ушу реликтовый койгон. Тийбегиле. Бул ыйыктагы нерсе. Ошону бөлүп 18 миң кылбастан 15 кылып бөлүп айтап кылып мындай чакан баягы гестерди платина суу жеткире турган таза суу ошондой кылса деле болот деп атат. Азыр айтканым мынау, силер кылабыз деп атасыздар, эки жагын тосуп жакшынан суу көчүп кетип турат. Ал суудан баштап кыласыздар ошонучу. А бирок жогору жактарда трешналар бар деп атпайбы? Аны эч ким айта албай туруңуз. Ошо трешналардан жамгырдан нөшөрлөгөн сел болот бизде. Bizde bunda tez emez de, singip кетип турат. Алып түшүп туруп, эл ошол трешнага кирет. А силер аны көрбөйсүздөр. Ал жакта, ал ошол тосмолордон астынан өтүп турган уруп чыгып кетсе эмне деп, ага эч ким келтирип бере албайт, туурабы? Биздики ишибиз эми ушуну корутунду аныктап бердик. Эми дальше ошол мынау бизди корутундун негизинде проект жасалат. Ошо баягы көчкү кооптуу жерлерди коопсуздандырып, ал механикалык жол менен алуу деген түрлөрү бар. Аны ташып,
өтө кооптуу жер, жана калган жерин баягы турукташтырып дегенде ушундай иш-чаралар жүргүзүлөт. Ошол бүттүр проектиге кошулуш керек. Мына биздин кортундун негизиндечи. Бизден сурады, биз уже бердик, азыр бул боюнча эми проекттер иш алып барат да. Сиздер туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Суу сактагыч курулушу керек. Эми ага мынакей сиздер өзүңүздөр деле каршы болбой атасыздар. Ооба, ошонун негизинде кандай тартипте курулуш керек? Бул проекттин негизинде ашат. Ошо сиздер айтып аткан баардык ошол жаандын суу кирип кете турган жерлери баардыгы проектиде эсептелинет. А проектиде ошолор кандай көрсөтүлсө, ошонун баардыгы курулуп бүткөнгө чейин ал нерселердин баардыгы жоюлат. Сиздерге мындай жөн эле куруп туруп эле ошонун ичинде мына кооптулукта калтырап турган нерсе жок. Ошону туура түшүнүңүздөр. Долбоордун түзүүчүлөрү бул иштер бир нече мекеменин текшерүүсүнөн өтөрүн, бардык коопсуздук талаптары толук аткарылган учурда гана курулуш жүргүзүлөрүн белгилешти. Алар жергиликтүү тургундардын тынчсыздануусуна негиз жок экенин айтып, баары көзөмөл алдында болоорун билдиришет. Для того, чтобы принять решение, работает целая группа инженеров. Чечим кабыл алуу үчүн бүтүндөй инженерлер тобу иштейт. Башкача айтканда геологдор, геофизик, гидролог, гидрогеолог, долбоорлоочулар, архитекторлор, көпүрө куруучулар жана башка адистер. Демек чечимди бир эле адам эмес, бүтүндөй команда кабыл алат. Инженерлер кабыл алган ар бир чечим 100 жолу текшерилип чыгат. Запастарда жетиштүү деңгээлде камдалат. Жет өлчөп бир кез дегендей. Инженерами. Кара алмалыктар суу сактагычтын курулушуна каршы эмес, бирок анын айлана чөйрөгү өзгөчө токой жана турак жайларга зыян тийгизбеши керек деген позицияны карманып жатышат. Мындай токой, мындай биздикиндей токой эч кимде жок. Эч кимде жок. Дүйнөдө токой болушу мүмкүн. Курма болушу мүмкүн, банан болушу мүмкүн, жүзүм болушу мүмкүн. Бирок биздикиндей 20-30 бардыгы мөмө турган токой дүйнөдө жок. Туугандарым, дүйнөдө жок. Мына биздин президентибиз дагы Камчы Кыдыршаевич дагы өзү жакшы билет. Айтарым, суранарым, биздин мына Каралмайга келген көпүрөдөн төмөн жагына суу сактагыч курганга жардам берсин. Башкача айтканда 18 миллион куб эмес, 10 миллион кубка жеткизип, анан Үрүмбашты экинчи запастагы суу сактагыч кылып курса, биздин Манас шаарыбыз, Сузак районунун жогорку зоналары суу менен камсыз болот. Каралма айылында курулушу пландалып жаткан суу сактагыч Сузак районун туруктуу суу менен камсыз кылуу максатын көздөйт. Анын көлөмү 18 000 куб метрди түзмөкчү. Акылай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.